Мамат Сабыров, Айғаныш, әңгіме. Металл оқыған мектептің балдары бір башқача сүйішчі. Бұл жеке металл оқыған мектепке же ал жашаған айылғы емес, жалпы чөлкөмгө таандык өзгөчөлүк болса керек. 8-чи же 10-чы класста оқыған уландын кайсыл бір қызға көңілі түшіп қалса, бирөөнү ортого салып айттырат. Бұл жаңылық ошол замат мектепке, анан бүт айылға дүң ете түшөт. Паланча түкүнчөгө айттырыптыр, дейт балдардын бири. Хай, кимден айттырыптыр? Деп тактап сурайт экинчиси. Себеби кыздын жообу көп жагынан бала ким аркылуу айттырганына да байланыштуу болот. Кыз макул болсо, көп өтпөй аларды клубка кино келген күндөрү майрамдарда чогуу шынаарылашып жүрүшкөндөрүн көрүп калышат. Ар кайсы дарбазаларда, тамдардын боорлорунда Жакып плюс Жамиля барабар сүйүү сыяктуу жазуулар пайда болот. Кээ бир чечкиндүү өрт балдар эч кимди ортого салбай эле кат же открытка жазып, кыз отурган партанын астына катып коюшат. Албетте, кыздын да көңүлү болсо же кат жазган жигитти урмат сыйга татыктуу деп эсептесе, жылуу жумшак жооп жазат. Эч болбоду дегенде билмексен болуп, катын жоопсуз калтырып коет. Айылда мындай маанилүү милдетти аткарганга ар кайсы китептерден ашылы кырларын көчүрүп жазууга адистешкен, оозуна кат тиштеген ак кептердин сүрөтүн тартууга жөндөмдүү балдар болот. Эң кызыгы, кыздын жооптору да көбүнесе бир адам тарабынан сочиненияны, диктантты катасы жок жазган колу сулуу активист кыздын өнөр кынасында даярдалчу. Бирок сүйүүгө жарчы каттардын, открыткалардын тагдыры көбүнесе кейиштүү бүтчү. Кыз жагын курууларын ээрчитип алып, танапис учурунда тиги баланы атайы издеп келет да, бүт классташтарынын көзүнчө открыткасын майда кылып бырчалап, үстүнө бал чайда түкүрүп, аны менен эле тим болбостон бетине бир чачат. Айрым кыздар таасири күчтүүрөөк болсун үчүн отура калып, көз жашын төгүп тийет. Бул аракет менен ал бүт коомчулуктун алдында өзүн реабилитация кылганы. Менде эч күнөө жок, мынабу ары жок өзү тийишип атат дегени. Эгер антпесе ошол замат балдардын арасын ушак сөз аралап, ал мектептин мугалимдерине, түгүл ата-энесине чейин жетет. Металл сүйүү өңдөнгөн калаты сезимге 2-чи класста окуп атканда кабылды. 2-чи Б класста Айғаныш аттуу кыз бар эле. Ал кыз сабакка кирип баратканда да, танаписте сыртта ойноп атканда да Металл көзүн албай, көпкө тигилип карап калат. Бир жолу Айғаныш Назми аттуу курбус экөө Металлдын 2 классташы менен 2-2ден болуп, кары урушмай ойноп атышкандарын көзү чалды. Анда Металл буга анча маани берип эле салган эмес, бирок мындай көрүнүштү күн сайын ар бир танапис сайын көрө баштаган соң, алардын ортосунда бир нерсе бар экенин жүрөгү туйду. Кызганыч сезими жалбырттап, ичин иттирмачы болду. Эч нерсе билмексен болуп, Ажыбектин танабын тартып көрдү эле, ал да Б класстагы 2 кыз менен достошуп атышкандарын жашырган жок. Чачы кыркылганы меники, берки жашыл пальто кийгени Жумаштыкы, деди Ажыбек оозу жалжайып. Металлдын Рустам деген досу бар. Мектепте да, сабактан кийин да дайыма чогуу жүрүшөт. Кээ бир күндөрү атасынан суранып, Металлды үйүнө да ээрчитип кетет. Кышында үйдүн 2 гана бөлмөсү жылытылгандыктан, атасы менен апасы кире бериштеги бөлмөгө, ал эми Рустам менен эжелери болсо, төркү чоң залда жатышчу. Бир курдай Металл барганда экөөнү адаттагыдай эле бир бурчка чогуу төшөк салып беришти. Телевизордан хоккей көргөн соң, экөө түн бир окумга чейин шыбыр-шыбыр этип кыздар жөнүндө кеп кылышты. Мен Айғанышты жакшы көрөм, деди Металл. Ажыбек ал меники дегенде жүрөгүм тыз этип кетти. Ушул учурда төр жакта жаткан Рустамдын эжелери пык-пык этип күлүп калышты. Көрсө, жанатан бери экөөнүн сөздөрүн угуп, бешиктен бели чыкпай жатып, ышкы отуна кабылган ашык карыптын жоругуна боорлору езилип аткан тура. Арадан көп жыл өткөндөн кийин Металл Айғаныш жөнүндө эстегенде, бетине сепкили баскан ушу балык ооз кыздын эмнесин жактырдым экен деп таң кыла берчү.
Айыл боюнча айганышкана чачын кыска кылып жүрчү. Атасы чоң кызматтарда иштеп, көп жыл рай борбордо жашап келишкендиктен кылыктанып орусча сүйлөчү. Ким билет, айылдык балага балким ошонусу кызык сезилгендир.